Карыбекова визанын айынан Кытайдагы сулуулар сынагына барбай калышы мүмкүн. Дүйнөлүк сулуулардын сынагы Кытайдын Санья шаарында 20 октябрдан 19 ноябрга чейин өтөт. Тажы үчүн 156 мамлекеттен келген сулуулар таймашат. Кыргызстандык Бегимай Карыбекова дүйнө сулуусу 2017 сынагына барбай калышы мүмкүн. Буга Кытай элчилигинин виза бербей жатышы себеп болууда. Бул тууралуу Бийкеч өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Мен Кыргызстан сулуусу 2017 титулунун ээсимин. Буга байланыштуу быйыл Кытайдын Санья шаарында өтө турган дүйнө сулуусу 2017 сынагына өлкө атынан көрсөтүлгөн. Биз сынакка 1 жыл бою катуу даярданып, $20,000 сарптадык. Бирок тилекке каршы акыркы мүнөттөрдө Кытай тарап виза берүүдөн баш тартууда. Бул көйгөйдү кайда барып кантип чечеримди билбей турам. Алдыга койгон пландарым, үмүтүм, кыялым бир заматта урады, деди Карыбекова. Ал ошондой эле эл сулуулук сынагы бүгүн башталаарын айтып, бардык документтерди көрсөткөнүнө карабастан Кытай тарап виза бербей жатканын белгиледи. Дүйнө сулуусу 2017 сынагынын YouTube каналындагы бир жума мурда Кыргызстандык Бийкечтин видео презентациясы жарыяланган. Анын сүрөттөрү сынактын расмий сайтында дагы чыгарылган. Дүйнөлүк сулуулар сынагына Кытайдын Санья шаарында 20 октябрда 19 ноябрга чейин өтөт. Тажы үчүн 156 мамлекеттен келген сулуулар таймашат. Кытай тарап виза берүүдөн биринчи жолу баш тартып жаткан жок. Өткөн жылдын ноябрь айында кыргызстандык модель Карина Малая Кытайда өткөн дүйнө модели 2016 сынагына виза көйгөйү үчүн катыша албай калган.